Бул тест сатым жайлары Ош шаарынын Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан. Кадрдан көрүнүп тургандай аталыштары чет тилде жазылган. Бул жайларга буга чейин шаардык мэрия тарабынан түзүлгөн комиссия эскертүү берип кеткен. Эскертүү берилген силерге. 1 ай болуп берилген. Рейдтин жүрүшүндө буга катар жайгашкан дарыкана, дүкөн жана чач тарачканалардын аталыштары алынды. Алардын баарына мындан 15 күн мурда кыргыз тилинде жазууну эскертишкен. Мамлекеттик тил мыйзамына ылайык бардык мекемелердин аталыштары алгач кыргыз тилинде жазылуусу шарт. Андан кийин гана зарылчылык болсо, башка тилдерде түшүндүрмөсүн жазып койсо болот. Кыргыз патенттен уруксаты жок, дүкөндөрдүн аталышын кое турган болсо, биринчи кезекте кыргызча тамга менен, кириллица менен кыргызча жазылып, астына түшүндүрмөсү башка тилде болсо боло берет. Орусча, англисче жана башка тилдерде жазылса болот. Бирок сөзсүз түрдө биринчи кыргыз тамгалары чоң-чоң жазылып, кийинкилер майда жазылыш керек. Ушу 2 айдын ичинде жалпысынан 400 мекеме текшерилсе, анын ичинде 200-үнө эскертүү берилип, 200-ден 100-ü ушул талапка жооп бербеген көрнөк жарнактар, дүкөндөрдүн аталыштары алынып жатат. Ал эми аталышы элге сиңип, брендке айланган чоң компаниялар аталышын кыргыз патенттен каттатып, төлөмдөрүн төлөгөндө гана жазууга болот. Анда дагы тиешелүү бөлүмдөрдүн көзөмөлү менен ишке ашат. Мэриянын өкүлдөрү, мамлекеттик тил комиссия бар мэриянын алдында. УМС биздин муниципалдык менчик башкармалыгынын жарнама бөлүмүнүн кызматкерлери, берде архитектура башкармалыгы бар. Монополияга каршы жөнгө салуу комитети, МАПтар менен чогуу чыгып атабыз. Эми каршылыктар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз эми. Элдер туура түшүнүп атат көбүнчө. Өзүңүз да көрүп атасыздар. Эми өзгөрүү болуп атат. Азыр мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам жаңы редакциясы чыкты. Уже президент кол коюп, уже ишке түштү да. Ошонун азыр талаптарын аткарууда. Ушундай шаар боюнча ушундай рейдтик иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Бул иш-чаралар токтобой жылдын аягына чейин жумасына 1 жолу, 2 жолу бүт шаарды Кудай буйрса камтып алабыз. Мындай рейдтер калаада жыл бою уланат. Максаты мамлекеттик тил мыйзамдарын сактоо.